Ертең той беріп атасыз, тұрады, той беріп атады. Бәлкім баласını үйлендіріп атады, бәлкім тұша тойын беріп атады. Сіз мал сойсаңыз 150 000 сом айып төлейсіз. Не қыласыз? Көрем, қандай амалменен құтылам. Ошол? Жоқ, сіздің башыңызда бір тарап тұрады, сіз той бербейсіз. Той берсеңіз де чақан бір қой сойып, баяғы өзіңіздің жақын адамдарға шақырасыз. Екінші тарап, баяғыда 200-300 кеші шақырып той бересіз, чығашаның үстіне да 150 000 сом төлеген жатасыз. Қайсысын таңдайсыз? Мен балким мыйзамды бузганып барам. Адвокатты жалдайм. Конституциондук закон менин өзүмдүн жеке инсандык укугум бузулуп атса, мен буга күрөшөм. Анткени бизде кыргыздар өзүнүн укугун коргоосу келбейт, анан чоңдор айтты деп эле макул боло берет, же болбосо кыжырланып ошого каршы чыга берет. Бул бирок азыр так жооп бербейсиз. Эгерде эртең той бере турганда чыгаш олтурган болсо. Чыгашам болсо берем да. Эмнеге мен калымды төлөбөйм? Эмне үчүн мен мал сойбойм? Эмне үчүн мен канатым жайылып? Демек сиз мамлекетке каршы чыгып ошол жерде чыгышым мүмкүн. Мүмкүнбү же такпы? Мүмкүн. Балким чыгам. Мен эч коркпойм. Макул. Анысын коелу. Эми салтка такалалы кайра, салтка келели. Азыркы ошол жерге берүүдө кайсы салт кыргыздыкы эмес да, кайсы салт кыргыздыкы? Бул жерде мындай. Мисалы биз 3000 жылдык тарыхыбызды карай турган болсок. Анан сиз неге негизделесиз? Кайсыларды салт экен? Мен эмнесине негизделем? Эгерде кыргыз эли 7 жылдык тарыхы болсо, биз жырткыч, айван сыяктуу жашаган эмеспиз. Бизде салт болгон. Келген конокко урмат көрсөтүп, мал союп, төргө чыгарып, устукан тартып, ошону ардактачы. Анан жай жашоодо. Жайлы жашоодо деле, кайгыда деле ошондой болгон. Анткени баягы 7 сууну арытып келет, 3 сууну кечип келет. Ар кайсы жактан келет да тууган уруктарың. Анан ошон үчүн аларды сен баягы байкабаска салып, сый урмат көрсөтө алып, бөйлө келсеңер келиптирсиңер, келбесеңер болду, убактым жок, мен азыр 1 саатта көм салышым дегенге мен каршымын. Жок, 3 күн кармай берсин, болгон мал союшун эле айтып атам. Ошо мал союш эле. Анан ошончо киши келип атса, мен сый урмат көрсөтпөсөм, алар мени сыйлап, мен атамды же жакынымды сыйлап келген болсо, эмнеге мен аларга сый? Мисалы, 7 суу мага айтсаңыз, эмне үчүн мен сый көрсөтпөшүм керек? Эмне үчүн президент мага мени сыйды жок деп атат? Кайгырган адамдын үстүнө барып тамак жегенден көрө, сен мисалы да азыр 7 сууну ашып кетип атабыз, 40 кырды ашып келип атабыз, бирок азыр кое туруңуз. Мисалы илгери ат менен келчүбүз, азыр машина менен келебиз. Азыр жата турган жериң бар, кайер бар? Бардык адамдын кайсы жерде тууганы бар, таза болсо мейманкана бар. Ашкана бар, тамактан аласың. А сен өлгөн адамдын үстүнө кайра жүк болуп аткан жоксуң ба? Мен өзүмдүн парызымды аткарам. Бара турган жерге кошумчамды алып барам. Ал кошумчама мага эч нерсе бербесе да мен сөз айтпаган кишимен. Эгер сен чакырсаң, мен сага барсам, сен эчтеке сойбосоң деле мен барып көмүшүп коюп, өзүмдүн парызымды аткарып кетем. Ал сен өзүңдүн ниетиң, сен өзүңдүк адамдык, инсандык касиеттериң. Жок, мен суроо мындай болуп атат. Биз азыр айтып аткан нерсенин кайсынысы далил менен кыргыздын салты деп айта алабыз? Мен айтканды далил катары көрөм. Эмнеге негиздейсиз? Мисалы, анда бир кайсы бир жерде негиз болуш керек да, булак катары. Ооба, мен айтып атам го. Илгертен байыркы замандан эпоста айтылгандай эле, Манаста айткандай эле, Алмамбетти күткөндөй, Көкөтайды узаткандай, Тайторуну чапкандай эле салт адатка таянганда. Анан мисалы, кимди көмгөндө Манас эпосунда, бизде энциклопедияда Манас. Манаста окусак, бүт кыргыздын кайда салты, үрп адаты, көз карашы, маданиятын көрөбүз. Манас эпосунда кимди айта алабыз? Көмгөндө ушундай мал союлган деп. Көкөтайдын ашы. Ал аш. Жок, мен айтып, жерге бергенди айтып атам. Ошо жерге бергенде мындай болот. Көкөтай өлүп атканда минтип айтат. Мен дейт, сансыз саным малым бар. Жылдыздан ашкан мүлкүм бар. Ошонун баарын кедей жакырларга таратып бергиле дейт. Анан өлгөндөн кийин баласы бокмурун ошондо кийик уулап кетип калат. Ошондо Таяз Байматка өзүнүн керезин айтат. Ал келгенден кийин Таяз Баймат минтип айтат. Ай, могу атаң өлдү, ушундай. Могу малдын баарын бекер ысырапчылык кылбай, тиги Манас ашымды көтөрсүн, ошондо элге ушу малымды сойсун деп айтат. Ошо менен Көкөтайдын ашында жарым малы кетет, жарым малын тиги ашында союлат. Ошол мындай болгон. Көмгөндө мисалы ошондой мал союп деген жер жок да. Манас эпосунда баштан аяга окусак.
Жок, ал жерде детализация болуп, сендей болуп, там кайсы жерге көмдү, кандай көмдү деген жок. Ал жерде тигинин керези айтылат, ошон менен Манаска кабар. Демек биз жана энциклопедияда отканда ал жерде салт жок экен да. Жок, сен түшүнсөң, байыркы замандан бери салтсыз адам жашай албайт. Мен сага түшүндүрбөйм. Азыр сен колдонуп аткан уголовный кодекс, административный кодекс, земельный кодекс жана кылмыш процессуальный кодекстин баары, бул юридикалык мыйзамдын баары адат салттарга таянып келип жазылган. Кийин ошонун баары кагаз түрүнө эле түшүп калган. Эми бирок ал жерде мисалы айырмачылык бар да. Када салттан айырмачылык бар. Эми азыр бул мыйзам деле кададан кичине айырмаланып атат да. Эми албетте. Ошон үчүн мына азыр президент өкүм чыгардыбы, чечим чыгардыбы, союлбасын деп. Значит, көп эл сойбойт. Бирок эмне үчүн мен элге сый көрсөтөйүн десем, мен көрсөтпөшүм.